Ардактуу коноктор, бул тамактын аталышы таш мангал, кээде таш кебек же таш үстүндө жасалган шашлык деп аталат. Бул өтө даамдуу ысык таш үстүндө жасалган кодунун кабыргалары. Ушундай жол менен ата бабаларыбыз жоопкерчилик замандан бери жасап келсе, азыркы учурда мергенчиликте жүргөндө кыргыздын жигиттери кеңири колдонуп келишет. Бизде азыркы учурда таш мангал жасаш үчүн сусамыр өрөөнүнөн алынып келген сланец ташы колдонулат. Бул таштын касиети 300 градус ысыктыкты чыдап көтөрүп, этке өзгөчө даам берет. Таш мангал жасаш үчүн бизге 2 саат талап кылынат. 1,5 саат таштарды ысытканга кетсе, ал эми кодунун кабыргаларын бышырганга 1,5 саат талап кылынат. Эттерди таш үстүнө коердон мурун таштын үстүн бир сыйра тазалап, койдун куйрук майлары менен майлап алабыз. Анткени койдун куйрук майы эттердин күйүп кетишинен алдын ала сактайт. Эттерди даярдоо убагында болгону туз эле колдонобуз. Андан кийин кодунун кабыргалары, эттери мындан да даамдуу болуш үчүн помидор, болгар мурчун, пияз ошол сыяктуу жашынчаларды тегерете коебуз. Ушундай жол менен кодунун тышкы көрүнүшү кызыл алтын түскө болгончо таш үстүндө бышырабыз. Өтө даамдуу. Келиңиздер, келип заказ кылып, супарадан тамак ичип кетиңиздер.